Alkışlarla. Açık belleşinde kelgen konuklar, sportsmenler, görүүчүлөр. Bugün ушул Кадамжай шаарында өткөрүлүп аткан улан кыздардын эркин күрөш боюнча турнирини өткөрүүнү ачык деп жарыялайбыз. Бұл спорт кайсы өлкөдө спортсмен көп болсо, ошол өлкө бай өлкө. Кайсы өлкөдө спортсмен аз болсо, ошол өлкө жарды өлкө. Демекчи, биз ошол жаш Кыргызстандын келечегини, желбирегини үйүк көтөрө турган ошо жаш балдарга мотивация, стимул беребиз деп ушул мелдешти биздин ушу Кадамжайдын жергиликтүү бийликтин башчылары, ошондой эле мэрия жана ата-энелердин колдоосу менен ушул чоң мелдешти уюштуруп атабыз. Спорт ушул балдарыбыздын дени сак болсо, биздин кийинки келечек дагы өтө жакшы болот деген ишеничтебиз. Кадамжай ошол учурдан пайдаланып, Кадамжай бул өтө касиеттүү жер. Бул жердин кичине тарыхын сиздерге айта кетсем, Кыргызстанды башкарган Полотхан Абдыкадыр Орозбеков, Абсамат Масалиев деген хандарыбыз чыккан. Касиеттүү Кадамжай жерине дагы бир жолу жаш спортсмендер жана башкалар кош келипсиздер демекчибиз. Бүгүнкү жогоруда айтылгандай, биздин хандардын мекени болгон 3 дарыясы аккан Куттуу, Өрүкзарлуу, Баткен жергесинин Кадамжай районуна кош келипсиздер. Республиканын 7 тубанынан өкүлдөр келип, ошондой эле биздин коңшу Өзбекстан Республикасынан дагы командалар келип катышып жаткандыгы биз үчүн сыймык жана биз үчүн бул өтө чоң кубаныч. Ушунча элдин башын бириктирип, бүгүн биздин касиеттүү Кадамжай жергесинде мелдешип өтүп аткандыгы дагы бир жолу касиеттүү Кадамжайга ушунча бут киргенден кийин ушул жаштын тилегин берет деп биздин жаш спортсмендердин тилеги берилип, касиеттүү Кадамжайга дагы кут кошулду деп айтабыз. Аккан арыктан суу агат дейт, биздин касиеттүү Кадамжайдан дагы учубуз кур эмес, спорттун бардык түрлөрү боюнча биздин чыган спортсмендерибиз чыгып, республиканы, өлкөнү багындырган спортчуларыбыз бар. Ошонун катарында эркин күрөш боюнча дагы биздин Кыргызстан боюнча Кадамжай эле эмес, бүт Кыргыз Республикасынан келген улан кыздарыбыздын арасынан күчтүү, мыкты ошол эркин күрөштүн ээлеп чыккан болсун. Силерге ден соолук, ишиңерге ийгилик. Ал эми урматтуу ушул
жаш балдарыбызды, улан кыздарыбызды тарбиялап, мелдешке машыктырып жаткан машыктыруучулар учурдан пайдаланып сиздерге дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Биздин Кадамжай шаарындагы ата-энелер уюштуруучу, демөөрчү болгон ата-энелерге Медет мырза баштаган жалпы ата-энелердин жамаатына терең ыраазычылык билдиребиз. Иштерине ийгилик болсун. Сиздер ушундай жаш жеткинчектерди колдогон болсоңуздар, Аллах Таала сиздерди колдогон болсун. Ыйык Рамазан айында бардык айтылган каалоо тилектер кабыл болгон болсун. Дагы бир жолу кош келипсиздер. Сөз кезегине Кадамжай районунун спорт комитетинин башчысы Санжар Ашалиевичке берели. Урматтуу тренерлер, жаш жасөспүрүмдөр, Кадамжай шаарына келгениңиздер үчүн баарыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Ушул турнирде республикалык жаш аялдар жана мырзалар арасындагы турнирди өткөрүп жаткан ушул уюштуруучу топко терең ыраазычылык билдиребиз. Ушул өтүп жаткан турнирлерге ар дайым көмөк көрсөткөн администрациябыз башчысы Абдрахмановичке, шаарыбыздын Кадамжай шаарынын мэри Бакыт Турдалиевичке терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу жаштар, сиздерден үмүтүбүз өтө чоң. Келечекте Кыргызстандын желегин желбиретет деген үмүттөбүз. Бардыгыңыздарга ийгилик каалайбыз, күчтүүлөр. Бул спорт негизи мамлекеттин эмес, ата-энелердин да колдоосуга муктаж экен да. Ошол ата-энелердин башын бириктирип, биздин ошол Кадамжайдын жаш улан кыздар спортсмендерди өзү демөөрчү болуп, өзү ушул маттарды алып, өзү жүгүргөн киши ушул кишиге да сөз берип коелу деп чечтим. Биздин ата-эне Амирбек Турдалиевичке сөз кезегинде. Бардыңыздарды ыйык Рамазан айыңыздар менен туткан оразаңыздар ниетиңиздер кабыл болсун. Бүткүл Кыргызстандан, Өзбекстандан келген тренерлер, спортсмендер, спортсменкалар, жана бул жерде келген биздин чемпионкалар Назира Марсбек кызы, Чинара Жуманазаровалар, баарыңыздар биздин ыйык Кадамжай шаарына куш келипсиздер. Бүгүн Кадамжайда эл аралык эркин күрөш боюнча мелдеш өтүп жатат. Бул мелдешке салым кошкондор, акимчилик, мэрия, медаль, грамота, жатакана менен телешти, терең ыраазычылык билдиребиз. Андан кийин бул спорт комплексти куруп кеткен биздин Абдрахманов Шамши акебиз ниет кылып кеткен экен. Ушул жерден да чоң спортсмендер, чемпиондор, дүйнөлүк деңгээлде чыга турган чемпиондор чыксын деп ниет кылган экен. Ошо ниетиге биз ушундай кылып аракет жасап жүрөбүз. Жана Шамши акебиздин инилерине, уулдарына терең ыраазычылык билдиребиз. Андан кийин спортсмендердин ата-энелерине күнү түнү дебей аракет кылышып, мыймандостугун көрсөтүшүп, бардыгы уул кыздарыны алып келип ушул жерде балет этишип, поддержка кылып жүрүшөт. Бардыгы салым кошуп, коноктошуп жүрүшөт мыймандар. Андан кийин жеке ишкерлер мына биз жаш спортчуларга өзүбүз элчи деген бир дайыным бар. Дан жеке ишкерлер баарыбыз ушул бар салымыбызды коштук, дагы да кошо беребиз. Мындан ары да кошуп жаш спортсмендерди ушинтип колдоп жүрө беребиз. Андан кийин биздин тренерибиз Кадыров Султан агайыбыз ал жаш спортчуларды, балдарды, кыздарды тренировка кылып, машыктырып, өзү истинный тренер. Кичинесинен машыгып, турнирди бүткөн. Ошол бүтүп ал Ошко, Бишкектерге барып, Бишкекте ушул байкелерибиз менен таанышып, соревнованияга барып таанышып, ушул темилгени көтөргөн, инициативаны көтөргөн өзү Султанга терең ыраазычылык билдиребиз. Султанды Кудай кааласа Султан биздин балдарды дүйнөлүк деңгээлде чемпион кылат деген биз чоң үмүттөбүз.
Андан кейін ушул Кадамжай элине ана спортсмендердин достору, агайынылары, эже карындаштар, туугандары бардык келген Кадамжай элине ушундай шаңдуу кылып келип бизди ушундай көрүп поддержка кылып атканыңыздарга сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Андан кейін мына спорт комитетке терең ыраазычылык. Барыңыздардын командаларыңыздын ичинен жеңүүчүлөр болсун, көп жеңүүчүлөр болсун. Андан кейін бизде биякта белектер бар, балуу белектер бар жеңүүчүлөргө. Бардыңыздарга ийгилик. Уважаемые организаторы, здравствуйте, спортсменки. Я вам желаю в дальнейшем удачи во всех соревнованиях. Вы тоже, чтобы стали, сейчас вы маленькие звездочки, чтобы вы стали большими звездами. Желаю вам удачи, счастья, здоровья. И вам тоже. Чоң рахмат, мусабака зор өтүп. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген тренери, Нарын областынан келген Ибраев Болотбек Кадырович агайыбыз чакырылайын. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин бүгүнкү мелдештин катышуучулары, саламатсыздарбы, Кадамжай шаарынын тургундары, баарыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайм. Ушундай спорттук көз караш менен ушундай мелдештерди уюштуруп аткан уюштуруучуларга, акимияттын жетекчилерине, спорт Кадамжай шаарынын спорт комитетинин төрагасына жана ошол эле уюштуруучуларга, жалпыңыздарга, баардык спортсмендин атынан, өзүбүздүн лично өзүбүздүн атыбыздан сиздерге таазим. Ушундай жетекчилер болуш керек. Ушундай спортту колдогон, ушундай колдогон жетекчилерибиз көп болсо, түшүнүктүү жетекчилерибиз көп болсо, уюштуруучулар эмгекте болгон активный болуп барып уюштуруп турса, мен ойлойм, что бизде мына азыркы өзүңүздөр көрүп атасыз, биздин күрөштүн түрү боюнча кайсы деңгээлге барып жетти. Мына Олимпиаданын деңгээлине чейин жетти. Ошол деңгээлге ушу жердин тургундары дагы жетишине мен тилектешмин. Биринчиден. Анан бүгүн мына бияктын Кадамжай шаарынын ушундай атактуу кыздары Назира турат жерде чыгат экен да. Жөнөкөй эле жерден чыгып атат. Канча жерди багындырган, канчалаган мендештерди багындырган, канчалаган титулдары бар. Ушундай кыздарды чыгарган ушу жетекчилер, опять же, кайра ошо машыктыруучулар, ошолорго дагы бир таазим этебиз. Жеңүүчү бүгүнкү биздин мелдештин катышуучулары болсо, күчтүүлөр жеңе берсин демекчимин. Рахмат. Машыккан эмес, машыккан жетет. Ошон үчүн ким күчтүү болсо, ошол утсун. Анда эмесе биздин ушул расмий бөлүгүбүз аяктады деп эсептейбиз. Мен Марсбек кызы Назира, Кыргыз Республикасынын спорт чебери, жаштар арасындагы
эл аралык көп турнирлердин катышуучусу. Грузия мамлекетинде өткөн жаштар арасында дүйнө чемпионатынын коло байгесинин ээси. Ал эми Кытай мамлекетинде Тайбэй шаарында өткөн Азия чемпионатындагы коло байгенин ээси. Стамбулда өткөн 2019 жылкы открытый Яшардогу турниринин чемпиону Марсбек кызы Найзира. Күрөш бул ар бир адамга, ар бир кыздарга десем болот. Денесини калыптанганына, акыл эсинин өсүшүнө аябай таасирдүү деп айта алам. Эркин күрөштү тандаган кыздар дагы аябай жакшы деңгээлде өскөндүгү байкалат. Ар бир турнир ушул Кадамжай районундагыдай турнирдей өтсө, бул аябай чоң жетишкендик деп ойлойм. Биринчи турнир болсо дагы аябай жакшы деңгээлде өткөнүнө. Саламу алейкум, урматтуу мусабака катнашчылары. Биз Өзбекстан Республикасы Андижон viloyatidan tashrif buyurdik. 3 ta komanda kelgan: Andijon, Farg'ona va Toshkent. Qirg'iziston Respublikasiga yetib keldik. Kecha yetib kelganmiz 10 nafar sportchi bilan. Hozirda biz kutgandan ham yuqori darajada o'tyapti musobaqa taassurotlari. Sportchilarimizdan 4 nafari finalga yo'llanma olyapti. Qolganlari 3-o'rin uchun o'tish sifatgalarni o'tkazadi. Musobaqa tashkilotchilari, organizator hammasiga kattadan rahmat. Musobaqa yuqori kayfiyatda o'tyapti. Men adım Begaliyeva Safiya. Men Qadamjayda yashayman. Bugun Qadamjayda erkin kurash bo'lib жатат. Bizde Qadamjayda O'zbekistondan, Batkendan, Issiqko'ldan, Javobat, Narindardan, Chuy tog'asidan kelib жатышат. Biz Issiqko'l obozdan keldik, Jeto'z rayonidan keldik. Men adım Tkalinka Nadejda bo'ladi. Biz Issiqko'l obozdan bo'lamiz. Jeto'z rayonidan, Seta Polana ayoldan. Biz o'sha Qadamjayga Sananiya kelib, men gümüş tap kelib, Tanya egzim eknal. Men adım Tkalinka Nadejda bo'ladi. Men Issiqko'l obozdan kelganman. Jeto'z rayonida Seta Polana ayoldan. O'sha Qadamjayga kelib, Sananiya orqali kelganmiz. Biz egzokoz bir salmaga kelganmiz. Finalga chiqib, öközden finalga chiqamiz. Egzim menga gümüşni berib qo'ydi. Biz kurashgan jo'qmiz. Men Kalinka Tachani o'g'lim, Jeto'zdan kelganmiz. O'sha men 50 kilogramga kelganmiz. Ejeme o'rinda berib salindi, birinchi o'rinda. Bizde olib chempion bo'lganga jetkile. Men Kengeshbekova Mufida. Biz Talas oblastından geldik. Şu güreşke katışkanma 7 ay bolup erkin güreşten şu 55 kiloda ikinci mesleğini alıp ketip baratak. Men güreşken kızlar güçlükken oşoğa байланыштуу ikinci mesleğini alıp kaldım. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Менин атым Эрнис, фамилиям Абулмажинов. Ушу Кадамжай шаарында өтүлүп аткан мелдеште чемпион болдум 38 кг салмакта. Мени күрөшкө Бекшмутан деген досум айткан, күрөшкө кел кызыктуу болот деп. Мен ошону угуп күрөшкө баргам. Ошондон күрөшкө кызыгым тарап, анан күрөшкө кызыга баштагам. Күрөшкө катышкана 3 жыл болду. 3 жылдан бери жакшы тренировка кылып, ушу Кадамжай шаарында өтүлүп аткан мелдеште чемпион болдум.
Vamos.